Чоң Алайда орусиялык альпинисти издөөгө жалпысынан 30га жакын куткаруучу катышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 22 адис тартылгандыгын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Издөө иштери бүгүн дагы уланууда. Кечээ 6300 метр бийиктикте альпинистке таандык сумка жана визит картасы табылган. 45 жаштагы орус жараны акыркы жолу 27 июлда байланышка чыккан. Ал Ленин чокусунан түшүп жатып, соңку жолу 5000 метр бийиктикке келгенде байланышкан. Ошол бойдон дайынсыз болууда. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеев жана мэриянын айрым кызматкерлери жер мыйзамдарын бузууга шектелүүдө. Бул туурасында Азаттыкка башкы прокуратуранын өкүлү Кадырбек Мараимбеков билдирди. Мараимбековдун айтымында бул фактыны Октябрь райондук прокуратурасы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алган. Кеп Бишкек шаарындагы Аларча 3 шаарчасындагы 600 чарчы метр жер туурасында болууда. Тулеев өзү бул айыптоолор негизсиз экендигин билдирди. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына болгон өзүнүн сапарын улантууда. Бүгүн мамлекет башчысы Чүй облусунда жумушчу сапары менен болуп, Панфилов районунун жашоочулары менен жолугушууда. Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү боюнча жүрүп жаткан иштер боюнча кыскача айтып берип, аймактарда ишкердикти өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар түзүлүп жаткандыгын белгиледи. Президент ишкердик үчүн берилген жеңилдиктер, өлкөнүн экспорттук дараметин арттыруу, каржы институттары тарабынан жеңилдетилген насыялоо боюнча иштерге токтолду. Мамлекет башчысы саламаттыкты сактоо, билим берүү жана спортту өнүктүрүү боюнча долбоорлорго токтолуп, мугалимдердин айлык акысын көбөйтүү боюнча иштер жүрүп жаткандыгын белгилеп өттү. Сот, укуктук реформа, коррупция менен күрөшүү, тышкы саясат, өлкөнү санариптештирүү боюнча иштер жүрүп жаткандыгы туурасында дагы айтып берди. Жолугушуу суроо жооп форматында уланды. Тергөө абагында кармалып жаткан Аида Салянова Кыргызстандан операция жасатуудан баш тартып жатат. Бул туурасында Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын жүрөк оорусу күчөп жаткандыгын жана туугандары ага тез аранын ичинде чет жактан операция жасатуу керектигин айтып жаткандыгын жазышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тараткан маалыматка караганда, учурда Салянованын абалы салыштырмалуу туруктуу. Ал Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын дарыгерлеринин көзөмөлүндө турат. Кыргыз өрүгү Америкага экспорттолууда. Бул туурасында Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Аталган министрликтин айыл чарба азыктарын экспорттоо бөлүмү бизнес сектор жана айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр менен биргеликте айыл чарба азык-түлүктөрүн сатууну уюштуруу багытында активдүү иштерди жүргүзүүдө. Жылдан жылга экспорттоочу өлкөлөрдүн рыноктарына жайылууда. Мурда ЭЭП КМШ өлкөлөрүнө сатылса, быйыл Америкага дагы экспорттолгон. Нью-Йорк шаарына 25 тонна, Чикагога 15 тонна, Туркиянын Измир шаарына 120 тонна, Украинага 40 тонна жана Россия Федерациясынын шаарларына 42 тонна экспорттолгон. Мындан тышкары Ысык көл өрүгүнөн 8000 тонна экспорттолгон.